Текен өкмөт бар да аткаруу бийлик. Алар каяка жумшаса ошоко жумшайт да. Кааласа сизге чүйүнчүк пулду төлөйт, кааласа мага пенсиям көбөйтөт, кааласа айлык көбөйтөт. Бирок экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар. Мисалы үчүн тышкы карыз боюнча анын түшүндүрмөсүн мен анча мынча кабыл алам. Чын эле биз баарын жапканга кажетибиз жок. Бирок менин угушум боюнча мына 2021 жылдан баштап бизде нагрузка көтөрүлүп кеткен тышкы карыз боюнча. Жыл сайын төлөш керек. Кече комиссия болгондо мага эч ким түшүндүрүп бере албады. Канча каражатты биз өткөн жылы, мурда жылы төлөп бердик депчи тышкы карызда. Канчалык тез карыздан кутулсак, ошончолук тынчыраак жашайбыз. Мен жеке пикирим, бул алтындын түшкөн акчасы, ал сатыла элек алтын. Акча түшө элек. Эгерде сатыла турган болсо, биз экономика жумшашыбыз керек, завод фабрика жумшаш керек. Ошол ишканаларды ачканда алар кайрадан чет жака продукцияны жөнөткөндө валюта алып келет да. Только бир ошол багыт пайдалуу болот. Калган багытта жеп койгон оңой эле да. Бир гана айлыкты көтөрүп туруп эле бир жылдан кийин акча жок болуп калат да. Ошондуктан биринчи экономика салыш керек. Менин пикирим ушундай да. Биздин жарандар туура түшүнүш керек да. Эгемендик алган жылдардан бери эле улуттук банкта алтын резерви кармалат. Бул мындай Кудай сактасын, бирок жанагындай бир апаат күндөр болуп кетсе деп туруп акча менен, анан алтын менен улуттук банкта сакталып турат. Ал бардык президенттердин тушунда болгон. Аны азыр дагы болуш керек. Ал биздин депутаттар кирип, ана улуттук банкка кирип, мынанча 45 тонна алтын турат. Көрдүңөрбү, бизде мына алтын турат десе, биздикилер дагы мындай чочуп өздөрүн жоголтуп толкунданып кетишкен окшойт. Ал алтын буга чейин да болгон, мындан кийин да болот. Ар бир өлкөдө, ар бир мамлекетте резерв болот да. Эми эртең бирдеме болуп кетсе, биз аяктан сурайбыз. Ошондой учурга мындай каргаш алуу дейбизби, же бир апаат күндөр болсо, бизде ошол доллар менен, сом менен, анан алтын менен кармалат да. Анын бардыгы мындай мурда эч нерсе жок болуп, банкта алтын жок болуп, анан кечеги Балбак Төлөбаевдин алтындарынан алып келип, анан каяка беришин билбей, кой ушул жерге жыйып коелучу дегендей болбойт бул. Ал алтын, турган алтын мындан кийин дагы турат. 20 жылдан кийин дагы ошондой турат. Бул коопсуздуктун эң негизги маселеси да. Анан биздикилер кирсе ошол жерде алтын жыйылып турса, мурда жок экен, эми азыр алтындын баары пайдаланып турбайбы деп аткан окшойт. Эч качан андай болбойт. Бул ошол мурда турган алтын турат дагы. Эми мына ушул эле биздин коллегаларыбыз, депутаттарыбыз баягы алтындарды көрүп, өздөрү кубанып, сөздөрүндө айтып атат да, ар бир жерде мына момча 45-47 тонна алтыныбыз бар экен. Мындай алтын 32 жылда болгон эмес мына. 32-нчи жылга кеттик, биздин өзүбүз мамлекет болгонубузга, эгемендик болгонубузга. Мына бүгүнкү күнү ошол алтыныбыз турат. Кытайдын карызы график менен бүгүнкү күнү төлөп келатабыз да. Ошол акчаны мен деле айтат элем, ошол бүгүнкү күнү дөң эле төлөп салбай, график менен төлөп, ошол алтыныбызды сатып, бөлөк ошол бюджетибизге мына бүгүнкү күнү завод, фабрикаларды куруп, ошол пенсия пособияларыбыз көтөрүлүп атат, мугалимдерге, айлыктар, медиктерге. Ошол жака жумшашыбыз керек да. Калганын ошол график менен төлөй берет. Негизинен кредит алып атканда ал жакта кредиттик келишимдер болот. Ал кредиттик келишимдерде ал жакта так жазылат, канча жылга, 30 жылгабы, 40 жылгабы. Анын пайыздары эсептелинет. Эгерде досрочно, эгерде алдын ала төлөй турган болсо, анда анын көп, баягы мисалы бизге 1%-тен 2%-тен берсе, андан көп процентте төлөп калышыбыз мүмкүн да. Эми ошондуктан муну өзүнүн мөөнөтү менен эле төлөгөн туура деп ойлоймун. Ал эми ал акчаны бир гана өнүгүүгө салыш керек. Биздин мына бюджетибиз өзүбүз тартыш билесиздер. Канча пособия, пенсияга, мына бюджеттик иштеген мына мугалимдерге бардык. Негизи инфляцияга туруктуулук жок болуп атат да. Ошондуктан бул акчаларды азыр только өнүгүүгө, өнүгүү деген эмне, өндүрүшкө, андан сырткары ошол пайда бюджетке ошол экесе алып келе турган канча запас болсо, ошонун мисалы жок дегенде бир 40% или 1% пайда түшө турган жака иштетиш керек деп ойлойм. Эми ошол акчаны экономикага сөзсүз экономиканын өнүктүрүүнө салыш керекпиз. Ар кандай методдор бар, алар көбүрөөк.
методдор, бирок эң негизгиси бул инвестицияга же кепилдик катары инвестицияны тартуу боюнча же керек болсо ошол эле өндүрүш ачуу боюнча ушундайларга биз мен ойлойм проекттерге салсак туура эле болмок да. Жумуш орундары ачылса бизге эле жакшы да. Мен экономист катары айтайын, финанс катары алган карызды мөөнөт менен төлөнөт. Алдын ала жаап койгон эч кандай мындай пайдасы да жок, кажети жок. Биз баардык өзүбүздүн неме менен кетип атабыз, баягы график менен. Эч кандай коркунуч жок. Тышкы карызга баардыгы өз мөөнөтү менен төлөнүш керек. Ошол акчаны азыр кайсыл жака пайдаланса туура болмок? Ал акча сиз ойлоп атат бош деп, бош акча жок. Ал акча иштеп атат экономикада. Жөн элдин соолгон алдына төлөп койсо болот. Төлөп койсо болот. Бизге андай эч кандай муктаж жок. Төлөп койсо болот. Ал акча азыр бизде иштетилген. Ал акча ТЭЦке, жанагы кеми немеге баарына акча бушкан акча жок азыр акча. Аны биз бюджеттен жылда акча бөлүп беребиз. Тыш карызга мынча миллиард деп, былтыр 35 миллиард. Быйыл ошого тегерегенде жылда баягы план менен төлөп берилет. Алдын ала төлөнгө мүмкүн эмес, төлөбөш керек.